Assalamu alaikum. Бектесиңди баштайбыз. Рынокто ылдыйкы ашадин ликвидный снятие болду. Разворот алып өйдө кетти. Бул жакта ближайший ликвидный зона бар. Так, биз ушул зонадан азыр продажага модель издейбиз. М5 тайфрейм менен ылдыйкы ликвидный жана үстүңкү ликвидныйсынын снятияларынан. Так, пока модель жок. Биздики эч кандай модель жок эле, рынок разворот алып ылдыйга түштү. Биз пока шашпайбыз. Бул жактан дискаунт зонасынан да кирсек болот рыноктун. Так, менде модель бар. Кандай модель көрөлү. Рынок ближайший максимальный баны фракталды снятие кылды. Ылдыйкы зонасына закреп бар. СНР зонасына. Бул жактан неэффективный зонага келди рынок. Вот, неэффективный зонага. Мен ушул жерден продажа кирем. Стоп лосс үстүңкү ближайший максимальный бага. Соотношение прибыль 2,5. 2% менен кирем. Так. Маркет менен. Так, эгерде мен зарабатывать эте турган болсом, $5000 зарабатывать этем а депозита. Минуска кетсем $2000 минуска кетет экен. Көрөлү менин позициям бул жактан кандай отработка берет. Так, байкайлы позициянын иштеп беришин. Азыр мен эмеге кирейин, М5 тайфреймге. Биздин лимитканы рынок алды. Так, биздики эмне болуп кетти ошондо рынокто? Рынок ошол деп айтып калыптыр. Биздин позиция отрабатывать этти. Биз бул жактан 5% зарабатывать эттик рынокто. Плюс 5%. Биздин логика иштеп берди бул жактан. Просто рынок биз так пятница күнү кечинде алган болчу экенбиз позициябызды. Түнкү саат рынок жабылайын деп атканда и понедельник күнү рынок ачылганда кеп менен ылдыйга ачылыптыр. Жакшы, биз бул жактан зарабатывать эттик 5%. Логика сетап жакшы болду продажага. Үстүнкүсүнөн жетишкен жокпуз, конечно, продажага. Ылдыйкы экинчи сетап менен жакшы позиция алдык. Баарыңарга ийгилик, салам алейкум.